Assalamu alaikum урматтуу айымдар жана мырзалар. Сиздер менен Only Top каналы. Бүгүн логикалык суроолордун топтомун сунуш кылабыз. Биз менен болуңуздар. Төмөндө тамгалардын катары берилген. Кийинки катардагы тамганы аныктаңыз. Туура жооп Ж тамгасы. Бул жерде күндөрдүн кыргызча аталышынын баш тамгалары жазылган. Эгер Эрика Вашингтондо, Тина Буэнос-Айресте жашашса, Аннатай кайсы шаарда жашайт? Кытай Эл Республикасынын борбору Пекинде жашайт. Уильям Шекспир, Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Наполеон, Людвиг ван Бетховен. Булардын ичинен кимиси ашыкча? Шерлок Холмс бул адабий каарман. 5 жыл мурун эжеси менен инисинин жаштарынын суммасы 8ге барабар болчу. 5 жылдан кийин алардын жаштарынын суммасы канчага барабар болот? Жыйырма 8 жашка барабар болот. Себеби 10 жылдын ичинде экөөнүн жашы 20га көбөйөт. Футбол боюнча курама командада 11 оюнчу. Алардын орточо жашы 22 жаш. Оюн учурунда бир оюнчу кызыл айып кагазын алып, оюндан четтетилди. Натыйжада команданын орточо жашы 21ге барабар болду. Четтетилген оюнчунун жашы канчада эле? 11 оюнчунун жалпы жаштарынын суммасы 242. Ал эми бир оюнчу четтетилген соң жалпы суммасы 210го барабар болду. Демек, четтетилген оюнчунун жашы 32 жаш. Урматтуу достор, логикалык суроолордун топтому ушундай болду. Эгерде бүгүнкү чыгарылыш сиздерге жакса, класс басыңыздар, ой пикир калтырыңыздар жана биздин каналга кошулууңуздарды өтүнөбүз.